Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Жаратқан Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жана ең сүйікті елшісі Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Аллахтан салам жана салаваттар болсын. Урматтуу мұсылман бир туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу көрөрмандар, сиздер мененки бүгүнкү чейин болуп келе жаткан сабактарыбыздын бири мына ушул таалим сабагы. Сабактарыбызда ушул намаздын фазилеттери жөнүндө айтылып келе жатат. Ошон менен биргеликте бүгүнкү сиздер менен боло турган кыскача ушул сабагыбыздын темасы ушул сапта бекем туруу, туура туруу, урматтуу туугандар. Негизинен сабагыбыз мына ушул эки түргө бөлүнөт. Биринчиси мына ушул сапты бекем алып, экинчисинде мына ушул имамга туура эргешүү, урматтуу туугандар. Негизинде урматтуу бир тууганым, адам баласы дүйнө жашоосунда, дүйнө иштеринде болсун, же болбосо акырет иштеринде болсун, ал эң биринчи сапта турганы, ошол жакшылык иштерде эң алдында турганы бул эң абзел. Кайсыл бир инсан, кайсыл бирөөгө жардам бергенде дагы дайыма мына ошол сап башында турат. Бирөөнүн мисалы орун колдон жеңилдин жерден алуу маселесинде дагы дайыма, бирөөгө жардам берүүдө дагы дайыма эң алдында турган инсандар, мына ушул инсандар мыкты инсандар болуп чыга келет, урматтуу туугандар. Ошондой эле дин ишибизде дагы эгерде кайсыл бир инсан мына ушул дин амалдарында дагы эң алдында боло турган болсо, мына ушул инсандар дагы эң мыкты инсандар, жаратканга жакын жана жакшы амалдар менен бөлөнгөн инсандар, мына ушул инсандар, урматтуу туугандар. Анткени сахабалар дагы бири-бири менен дайыма ушундай жакшылыкта, жарышууда бири-бири менен жарышкан, урматтуу туугандар. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Азирети Абу Бакр, Азирети Умар разыяллаху анхумдардын ортосундагы жарышы бир кайсы бир согуш болуп калган дейт. Ошол учурда Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол учурда дейт, менин мына ушундай байлыгым көбүрөөк эле дейт. Ошондо мен жүрөгүмдөн айттым дейт, мен ушул жарышта мен Азирети Абу Бакрдан өтүп кетемин деп өзүмдүн ичимден ошентип кубанып койдум дейт. Бирок мына ошол учурда мен байлыгымдын жарымын Пайгамбарыбыз алейхиссаламга алып бардым дейт. Азирети Абу Бакр болсо бир аз эле нерсе алып барды, ошондо сурады дейт. Эй Умар, эмне алып келдиң дегенде, мен ушу үйүмө байлыгымдын жарымын алып калып, жарымын сизге алып келдим деп мына ошентип айтты дейт. Андан кийинки кезекте Азирети Абу Бакр разыяллаху сурады. Азирети Абу Бакр, сен эмне алып келдиң дегенде, мен баарын алып келдим. Үйүңө эмне калтырдың десе, үйүмө Алла жана Алланын элчисин таштадым деп мына ошентип Пайгамбарыбыз алейхиссаламга жооп берген экен, урматтуу туугандар. Демек, сахабалар дагы жакшылыкта жарышкан, урматтуу туугандар. Негизи фастабикул хайрат дейт Алла Таала Кур'ан-ы Каримде, жакшылыкта жарышкыла. Ошондуктан урматтуу туугандар, кандай гана жакшылык иш болбосун, мына ошол жакшылык иштин эң башында, сап башында турганыбыз эң абзел, эң жакшы, урматтуу тууганым. Эгерде сиз кайсыл бир гана кесиптин ээси болсоңуз дагы, кандай гана колуңуздан эмне гана өнөрлөр келсе дагы, мына ошол иштерди дайыма эч кайсы бир учурда эч кайсы бир инсандан кызганбастан, башка кылбастан, бул көрүп алат экен, бул билип алат экен, же бул үйрөнүп алат экен деп ичи тардык кылбастан, мына ошол колубуздан келген жакшылыгыбызды элге тарата берсек, мына ошол биздин кылган жакшылыгыбызды себеп мына ошол илимдин себебинен же кайсы бир өнөрчүлүктүн себебинен элдер дагы мына ошол нерседен жакшы пайда алып, ошол нерседен өзүнүн керектүүсүн алып, мына ошол нерсенин аркасынан жакшы туура багыт алса, үй бүлөсүн бага турган болсо, башка кылса, мына ошолордун баардыгынын соогу бизге жетип тура берет, урматтуу тууган. Эң сараң адам бул өзүндө болгон илимди жашырган адам, бербей койгон адам, мына ошол сараң болуп эсептелет, урматтуу туугандар. Ошондуктан дайыма жакшылыкта, амалдарда бири-бирибиз менен жарышайлы, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан мына ушул биздин темабызга дагы байланыштуу ушул намаз маселесинде дагы, намазда дагы эң биринчи сапта турганы бул эң абзел, урматтуу туугандар. Азыркы учурда көпчүлүгүбүз намаз окусак дагы, мешитке барсак дагы, бирок көпчүлүк адамдын биринчи сапка болгон эч кайсы бир кызыгуусу жок. Барып эле мешиттин бир бурчуна, же болбосо этек жагына, же болбосо кайсы бир түркүктүн астына отуруп алат, же телефон чукулайт, же болбосо башка бир нерселер менен алек болуп алат, ошентип эле отурат да. Бирок мешитке баргандагы эң жакшы абзел, жакшы амалдардын бирөөсү мына ошол биринчи сапка аракет кылгандык. Албетте биринчи сапка барганда ошол жерде башка бир адамдарга зыян бербестен, башка кылбастан, эгерде толуп калган болсо, анда экинчи сапка тургандык бул дагы эң жакшы амалдардан, урматтуу туугандар. Ал эми сап бош болуп турса деле, барып эле арканкы саптарга отуруп алган бул албетте жакшы эмес. Эгерде биринчи сап толуп кала турган болсо, иншалла мына ошол биринчи сапка барып тургандыгыбыз эң абзели. Эми Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын
хадистерден токтола турган болсок, Hazreti Irbaz ibn Sariya radhiyallahu anhu айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям kana yastaghfiru lis-saffil muqaddami salasan wa lis-sani marratan dedi. Irbaz ibn Sariya radhiyallahu anhu айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейді, ең алдыңғы саптағы инсандарға 3 жолы кешірім дуасын айтат эле. Аллахым, мына ушул алдыңғы саптагылардын күнөөлөрүн кечир деп. Валиссани марратан, экинчи сапта тургандарға 1 жолу Аллахым, мына ушул экинчи саптагылардын күнөөсүн кечир деп 1 жолу айтат эле дейт. Да бир риwayatта Имам Насаи жана Ибн Мажа рахмахумуллах, Ибн Хузайма, Хаким ва Ибн Хиббан рахмахумуллахтар мына ушул риwayat кылган хадисте kana yusalli ala as-saffil muqaddami salasan wa ala as-sani wahidatan. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эң алдыңкы сапта тургандарга 3 жолу жакшы дуасын берет эле дейт. Экинчи сапта тургандарга 1 жолу жакшы дуасын айтат эле дейт. Ошондон урматтуу туугандар, албетте бул биринчи сапта тургандык, бул эң жакшы амал. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы мына ушул биринчи сапта турган инсандарды жакшы көргөн, аларга дагы мына ушундай жакшы дуасын айткан урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул намаздарда саптын эң алдыңкы сапка бекен болойлу. Мына ушул эң алдыңкы сапка барганга аракет кылайлы. Андан кийинки хадисте Нуъман ибн Башир разияллаху анху айтат. Нуъман ибн Башир разияллаху анху قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Бул сахаби айтат, мен Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын мынтип айтып жатканын укканмын дейт. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля саффил аввал ау суфуфил ула дейт. Демек, эң биринчи сапта мына ушундай береке бар, урматтуу туугандар. Эң биринчи саптын ал жердеги соогу дагы башка. Анткени вассабиқун Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, алдыдагылар алдыда дейт, урматтуу туугандар. Ошондуктан ар бир учурда биз кайсыл гана тармакта болбосун, мына ошол тармагыбызда, ошол илимибизде, башка бир кесибибизде эң алдыңкы болгонго аракет кылышыбыз керек, урматтуу туугандар. Фастабиқул хайрат, жакшылыкта жарышкыла, фассабиқун алдыдагылар алдыда дейт. Ошондон урматтуу туугандар, аракет кыла берели, бирөөнү карабастан, башка кылбастан, бул кылбай жатат го, андай кылбай жатат го, же болсом жардам бербейди, андай кылбады деп бирөөнүн бирөөгө шылтоо издеп башка кылып отурганын эч кайсы бир кереги жок. Андай нерсеге убакыт кетирүүнүн дагы эч кайсы бир зарылчылыгы жок, урматтуу туугандар. Колубуздан келеби? Ошол нерсенин билими бизде барбы? Балким мына ошол нерсенин колдон келгенин бардыгын үйрөтө беришибиз керек. Мына ошондо өзүбүздүн илимибизде эң алда болобуз, урматтуу туугандар. Ошондой эле өзүбүздүн акыретибиз үчүн дагы эң алда болууну жарашайлы. Албетте азыркы учурда биздин кылып жаткан амалдарыбыздын, кылган жакшылык иштерибиздин сооптору бир көзүбүзгө көрүнбөшү мүмкүн. Бирок эгерде мына ушул буюрса ниеттерибиз жакшы болгон болсо, Кудайдын гана ыраазылыгы үчүн кылган болсок, башка бирөөнүн эч кайсы бир рахматыны, башка бир нерсесин каалабастан, балким Кудайдын гана ыраазылыгын көздөп кылган болсок, буюрса акыретте Алла Таала мына ошол жакшылык иштерибиздин соопторунан эч качан кем калтырбайт, урматтуу туугандар. Дагы бир хадисте келет. Hazreti Ayşe özünün rivayet kılan hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselam aytti deydi. İnna Allaha malaikatahu yusalluna alellezine yesiluna sufufa deydi. Çındığında Allah Teala jana anın perişteleri deydi. Saptardı biri-birine ulagan pendelerge mına uşunday salavat aytышат деп Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti deydi. Albatta урматтуу туугандар, биз билебиз, мешитке барган учурда кээ бир жерлерде саптар бош калып калат. Албетте бул нерсе жакшы эмес. Кээ бир адамдар карап туруп дагы ошол алдыңкы сап бош болуп турса дагы ошол алдыңкы сапка өтпөй коет, урматтуу туугандар. Өтпөй коет. Ошондуктан мына ушул саптын бош калып кеткени, саптын ачык калып кеткени бул жакшы эмес, урматтуу тууганым. Ошондуктан бул ошол жерде шайтан туруп алышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бизге албетте бул көзүбүзгө көрүнбөгөн бир алам, бирок мына ошол сабыбыздын, мусулмандардын сабы, намазда турган сап ошол жерде бош калып кеткени бул жакшы эмес. Албетте ошол жерде бош калып калган болсо, андан кийинки адам алдыга өтүп, ошол сапты толукташ керек, урматтуу. Дагы бир риwayatта Ибн Мажа рахмахуллахтын кылган риwayatында айтат: "Амман садда фуржатан рафаахуллаху биха даражатан" дейт. Кимде ким мына ошол намазда турганда бир бош жерди
бош сапты, бош қалып кеткен жерді толықтай тұрған болса деді, Құдай Таала ал пенденің бір даражасын көтеріп қояды деді. Ошол сапта бош қалып кетті, ошо бош қалып кеткен жерге кейінгі саптағы тұрған адам өтіп, же болсам жанында тұрған адам бер жаға жылып, ошол сапты толықтаған болса, үзілген жерді толықтап қойған болса, Құдай Таала ал пенденің bir darajasını көтеріп қояды деп риwayatта айтады. Дағы bir риwayatта имам Табарани рахмахуллах мынтип айтады: "Ва бана лаху байтан фил жанна". Ушул хадиске кошумча Кудай Таала пенденин bir даражасын көтөрөт, жана ал үчүн бейиштен bir үй курат деп мына ушундай риwayat айтылат экен, урматтуу туугандар. Демек, биздин сапты оңдоп эле койгонубузга мына ушунча өтө чоң белектер берилип жатат. Ошондон урматтуу туугандар, намазга бара турган болсок, эң биринчи сапка аракет кылайлы, эң биринчи сапка аракет кылып, мына ошол сапта окганга эбе кылышыбыз керек, аракет кылып, мына ошол дайыма убакыттан эртерээк барганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде кийинчерээк барып калып, адамдар көп болгон болсо, сап толуп калган болсо, адамдардын арасынан тыгылып өтүп, алар же болсам кысып, башка кылып кыйнабастан, балким кийинки сапта турганыбыз деле абзал болуп эсептелет. Дагы бир риwayatта келет: "Ман садда фуржатан фис саффи гуфирала". Кимдеки мына ошол сапта үзүлүп калган жерди, же болсам ачык калган жерди жаба турган болсо дейт, Кудай Таала ал пенденин күнөөлөрүн кечирет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат. Ошондуктан ошол мешитке барган учурда, албетте мечит бул Кудай Тааланын үйү, ошол жерде чыныгы адеп ахлагыбызды, кол менен өзүбүздү көрсөтүш керек. Ошол жерге барып дагы сапталашып, башка кылып, же болсам аны муну түртүп, бирөөлөргө ыза берип, башка кылып, албетте урматтуу туугандар, бирөө келип түртүнсө, башка кылса, ошол мешиттеги инсандар албетте көпчүлүгү ал жактагы жакшы инсандар болот, алар үн чыкпай коюшу мүмкүн. Бирок ошол ушул инсандарга ыза берген, өзгөчө ошол Байтулла, Аллахтын үйүнө барып, ошол жерде адепсиздик көрсөткөн, мечит андай кылбайбы, мындай кылбайбы, же болбосо түз турбайсыңбы деп ар кимге ыза жеткирген бул мешитте дагы жакшы эмес, урматтуу туугандар. Бул боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Анил Бара ибн Азиб разиллаху анху кал". Бара ибн Азиб разиллаху анху айтат: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яти нахията саф ва юсавви байна судурил каум ва манакибахум" дейт. Ва манакибихим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саптын бир тарабына келет эле дагы дейт. Мына ошол элдердин көкүрөктөрүнү жана далдарыны, мына ошол ийиндерини түздөйт эле дейт. Ва якул ла тахталифу. Сапта турганыңарда ар кандай болуп силер ар түрлүү болуп кыйшык болуп турбагыла деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтылат. Фа тахталифа кулубукум. Эгерде ушул силер сабыңарда дагы түз эмес, кыйшык тура турган болсоңор, анда жүрөктөрүңөр дагы мына ушундай кыйшык болуп калат дейт. Ошондон урматтуу туугандар, ошол жерде мешитке барганда, ошол жер биримдиктин, ошол жер мусулманчылыктын, ошол жер чыныгы имандуулуктун жери, мына ошол жерге барганда чыныгы тартипти сактап, мына ошол жерде чыныгы жакшы бири-бирибиз менен мына ушундай жакшы мамиледе болуп, сапта түз турганыбыз бул эң абзел, урматтуу туугандар. Албетте бирөөгө ыза жеткирбестен, эгерде ыза жеткирсе же болсом кайсы бир кокустук болуп кала турган болсо, ал албетте сөзсүз түрдө кечирим сураганыбыз жакшы. Дагы бир кийинки уландысында кана якул, ошентип сапты түзөп туруп айтат эле дейт: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алаллазина ясилуна суфуфал уали" дейт. Чындыгында Алла жана Алланын периштелери эң биринчи сапка мына ошолорду улап жетишкен инсандарга рахмат дуасын кылышат деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан экен. Дагы бир хадисте айтат: "Ама мин хутватин ахаббу илаллах мин хутватин ямшихал абду ясулу биха саффан" дейт. Эң мына ушундай Алла Таалага эң сүйкүмдүү кадамдардын бирөөсү дейт. Алла Таалага эң жагымдуу сүйкүмдүү кадамдардын бирөөсү дейт. Мына ошол пенденин кадамы, ал ошол пенде кадам басып келип сапты улаган болсо, мына ушул кадам Алла Таала үчүн эң сүйкүмдүү кадам болуп эсептелет деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат, урматтуу туугандар. Ошондуктан мына ушул биз үчүн өтө чоң бир соопко кала турган, өтө чоң бир ийгиликтерге жеткире турган, өтө чоң бир акыретте мына ушундай биздин даражабызды көтөрө турган мына ушундай амалдар бар. Албетте бул амалдарды Пайгамбарыбыз алейхиссалам толук түрдө жашоосунда сахабаларына көрсөтүп кеткен. Мына ушул сахабалар бизге чейин мына ушундай динди жеткизген, урматтуу туугандар. Риwаяттардагы толук туура түз келген. Жараткан Алла Таалам мына ушул динибизге толук туура так амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Андан кийинки хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
хадисінде айтады: "Ман тарака саффал аувала махафата юзия хадан" дейді. Кимде-ким деп мына ушул биринчи сапты бирөөгө ыза берип койбойын деп биринчи сапты таштаган болса дейт. Мисалы келип калган учурда адамдардын баардыгы биринчи сапта толуп калган экен. Эптеп эле ошол сапка барып деле ар кимди түртүп, бир аз жылып кой деп түртүп адамдарга ыза жеткизип ошол жерде кысылып, ошентип деле намаз окуса болот, урматтуу туугандар. Бирок бул жакшы эмес. Мына ошол кайсыл бир инсан келип туруп ошол адамдарга тыгылбайын, бирөөлөргө ыза жеткизбейин деп ошо биринчи сапты таштап экинчи сапка, кийинки саптарга турган болса дейт, Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Азафаллаху лаху ажра саффил аввали" дейт. Ал үчүн Кудай Таала мына ушул биринчи саптын соогуну берет, 2 эсе берет деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтып жатат. Ошондон урматтуу туугандар, жетишпей калсак, анда башка маселе, ошол нерсеге аракет кылдык, башка кылдык, бирок аракетибизге жараша мына ошондой Кудай Таалам соопторун бере берет, урматтуу туугандар. Ошондой эле бир негизги барган учурда, эгерде биринчи сап ачык боло турган болсо, ал жерде эч ким жок болсо, мына ошол биринчи сапка барып, ошол жерге аракет кылып, ошо биринчи сапта намаз окуганды дайыма өзүбүзгө адат кылышыбыз керек. Анткени биринчи сапта турган учурда мына ошондо эмне болот, урматтуу туугандар? Жараткан Алла Тааланын бизге рахматы, дуасы, мээримдүүлүгү түшөт. Андан кийинки хадисте негизи сапка барган учурда, мешитке барган учурда биринчи мешиттин оң тарабын, саптын оң тарабын эме кылган, толтурган абзел, урматтуу туугандар. Оң тарап толгондон кийин андан кийинки сол тарапка толуп кеткен. Бул дагы жакшы. Эң жакшысы имам намаз окуйт. Кайсыл бир инсан кийин намаз окуп жаткан учурда барып калса, жамааттын бардыгы турса, барып ошол сап толуп калган болсо, ортодон намаз имамдын тушуна артына турат, туш жерине. Андан кийин келген адам ошонун оң жагына, андан кийин келген сол жагына болуп, мына ушундай сапты толтап кете берет, урматтуу туугандар. Мына ушулар боюнча 2 хадис бар, урматтуу туугандар. Ушул хадистерге токтолуп кетели. Азирет Айша энебиз айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Инналлаха малаикатаху юсаллуна ала маяминис суфуф." Чындыгында Алла жана Алланын периштелери дейт, саптын оң жагындагыларга салават айтышат, рахмат дуаларын кылышат деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, урматтуу туугандар. Демек, саптын оң тарабы, биринчи барган адам оң тарабында турганы эң абзел. Эми суроо туулушу мүмкүн, эгерде сол тарапка турсачы, сол тарапка тургандарга анда эч кандай сооп болбой калабы дегендер үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да бир хадис айтат. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга мынтип айтылып калды дейт: "Инна майсаратал масжид кат таатталат." Сиз ушинтип Алланын элчиси, мына ушул мечиттин сол тарабы кур калып калды. Эч ким сол тарапка турбай койду. Эми кандай кылабыз дегенде Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты дейт: "Ман аммара майсаратал масжид кутиба лаху кифлан минал ажр." Кимде-ким мына ушул мечиттин сол тарабындагы, саптын сол тарабындагы мына ушундай келип, ошол жакта тура турган болсо, тамир кылып, ошол жакта абад кылып тура турган болсо, Кудай Таала ал үчүн дагы 2 эсе сооп берет деп Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан экен, урматтуу туугандар. Демек, эң абзели келген учурда саптын оң жагы бош боло турган болсо, оң жакка туруш керек. Эгер оң жакта толуп калса, анда сол жактан дагы тура бере турган болсок, Кудай Таала мына ошол сол тарапка турган пенделердин дагы ажыр соопторуну 2 эсе кылып берет, урматтуу туугандар. Ошондуктан эң негизги мешитке баргандагы биздин эң биринчи адебибиз мына ушул сапка бекем болгондук. Албетте, бирөөгө ыза бербестен, бирөөнү түртпөстөн, башка кылбастан, же болбосо кайсыл бирөөгө аны түртүп, же болбосо мага бир жерибизди тийгизип туруп башка кылгандык, бул албетте адепке жатпайт, урматтуу тууганым. Намазга бардыкпы, ошол жерде өзүбүз менен гана өзүбүз болойлу, башка бирөөгө эч кандай зыян, ыза жеткизбейли. Андан кийинки хадисте ошол мешитке баргандан кийин албетте сөзсүз түрдө бардыгыбыз имам менен чогуу намаз окуйбуз. Имам менен чогуу намаз окуган учурда ошол имамдын кылган иштерин гана толук түрдө аркасынан туура аткаруу, бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Ва иннама жуилал имам лиютамма бих. Имам эмне үчүн имам болду? Ошол жерде ошол адамга ыкдаа кылыш үчүн, ошол адамга эргешиш үчүн ошол жерде имам болуп турат, урматтуу туугандар. Эгерде ошол жерге барып дагы, ошол жерде имамга дагы баш ийбестен, башка кылбастан өзүбүздүн айтканыбызды кылгандык, бул албетте жакшы эмес, урматтуу туугандар. Намаздын ичинде дагы, намаздын сыртында дагы, урматтуу бир тууганым, намаздын ичинде албетте сөзсүз түрдө имам кайсыл амалдарды аткарган болсо, мына ошол амалдарды чыкпастан, алдын кетип калбастан, же болбосо кийин калып калбастан толук түрдө аткарыштык, бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Бул боюнча
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадистеріне тоқталып кете тұрған болсақ, хадисте Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu anhu'dan mınday rivayet kılınat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müntevayet deydi. İza qala al-imam gayril mağdubi aleyhim veleddallin faqulu amin dedi. Peygamberimiz aleyhisselam aytdı. Kaçan imam oşul Fatiha suresinin ayağına kelgende gayril mağdubi aleyhim veleddallin dep en ayağına kelgen uçurda sizler faqulu amin. Amin de aytqıla dedi. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ Çındığında deydi, kimdin oşol amin degeni periştelerin aminine dura kelip kala turgan bolsa, dal kelip kala turgan bolsa, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Al pendenin ötken bardık mına oşuna kişineke künöleri keçirile durmatı tuğanlar. Muttafaqun aleyh. Bul muttafaq aleyh hadis hurmatı tuğanım. Amin meselesinde Hanafi mazhabı boyunca mına oşol içinde aytqandıq бұл сүннет болып есептеледі. Сөзсіз түрде аминді içi yüzden айтышыбыз керек, hurmatlı туғандар. Аминді içi yüzden айтышыбыз керек. Daha bir hadiste келет. Rivayette İza qala ahadukum amin ve qalet al-malaikatu fis-semai amin. Kaçan sizlerden bir öngör mına ошол namazda amin dese deydi içinin. Amin dese anda periştiler de asmanda amin de aytады eкен. فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. Эми мына ошол инсандын намазда турган адамдын амини менен асмандагы периштелердин бирөөсүнүн амини мына ошол инсандын аминине туура келип кала турган болсо дейт, Кудай Таалам ал пенденин мына ошол күнөөлөрүн, өткөн күнөөлөрүнүн баардыгын кечирет деп риваят айтыла турматы тугандар. Демек, мына ошол мешитке баргандан кийин ошол жерде адеп сактап, башка кылбастан имамга толук түрдө баш ийип, имам ошол жерде дагы аминди ичинен айтып намаз окуп атабы, ошол учурда биз ошондо мағдуби алейхим валаддаллин дегенден кейін аминди ошол учурда ичибизден айтышыбыз керек, урматтуу тугандар. Андан кийин хадисте Хабиб ибн Маслама аттуу сахаба риваят кылат разияллаху анху кана мужабат дауа дейт. Мына ушул сахаба мужабат дауа мындайча айтканда дуа кылса эле дуасы сөзсүз түрдө кабыл болгон инсан, олия инсандардан болгон экен, урматтуу тугандар. Ал айтты: "Сами'ату Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул." Мен дейт, Пайгамбарыбыз алейхиссаламны мынтип айтып жаткан укканмын дейт. "Ла яштами'у малаун фаяд'у ба'духум ва ю'мину ба'духум илля ажабахумуллах." Кайсы бир жамаат, кайсы бир инсандар чогула турган болсо дейт, ошол чогулуп дуа кылган учурда кээ бирөөлөрү дуа кылып, кээ бирөөлөрү амин деп тура турган болсо, илля ажабахумуллах, Алла Таала алардын дуасын сөзсүз түрдө кабыл кылат дейт, урматтуу тугандар. Демек биз мешитке барабыз, урматтуу бир туганым. Ошол жерде имам бизге эмнени окуйт? Фатиха сүрөсүн окуп берет. Фатиха сүрөсү сөзсүз түрдө бул эмне? Бул дуа, урматтуу тугандар. Эхдина сиратал мустаким, Аллахым бизди туура жолго салгын дейт. Мына ушундай дуа Фатиха сүрөсүндө толук түрдө дуалар камтылган, урматтуу тугандар. Мына ошол Фатиха сүрөсү биз үчүн дуа болуп эсептелет. Мына ошол дуаны окуп бүткөндөн кийин биз амин дей турган болсок, иншалла мына ошондо Кудай Таалам сөзсүз түрдө баардыгыбыздын дуаларыбызды дагы кабыл кылат, урматтуу тугандар. Андан кийин хадисте дагы айтат: "Иза qala al-imam sami'allahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd." Rabbana lakal hamd aytkıla deyt. Çındığında فَإِنَّهُ مَنْ وَفَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Мына ошол кимдин кайсы бир адамдын ушул сөзү периштелердин сөзүнө дал келип кала турган болсо, анын дагы өткөн күнөөлөрүнүн баардыгы кечирилет деп хадисте келет экен, урматтуу тугандар. Ошондуктан мына ушул мешитке баргандан кийин имамга толук түрдө ыкта кылганыбыз бул эң жакшы. Ошол албетте мешитке барган учурда намазга ыкта кылган, имамга ыкта кылгандан кийин ошол жерде биринчи өзүбүз ичибизден сананы айтабыз, бул колбайлар. Андан кийин табыз бисмилла, ошон менен үн чыкпайбыз. Имам баардык кыраатын бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп такбирлерди айтканда такбирлерди айтып өзүбүздүн ичибизден, андан кийинки руку саждадагы тасбихтерди айтыштык. Андан кийинки аттахияттарды окуштук. Бул биздин миллетибиз болуп эсептелет, урматтуу бир тугандарым. Анан дагы бир маселе, көпчүлүк адамдар ушул нерсеге көңүл бурбайт. Имам
үрүкүдө, саждада болгон учурда имамдан алдың эле туруп кетет. Албетте бул амал дагы бул жакшы эмес, урматтуугандар. Имамдан алдың туруп кеткендик, же болбосо имамдан такыр эле кеч калып калгандык, же болбосо башка кылгандык кээ бир учурларда бул намазды бузуп дагы коюшу мүмкүн. Албетте имамга да кылдыкпы? Бардык ишибизди мына ушул имамга тапшырдыкпы? Демек, мына ошол имам биздин бардык ишибизге жоопкер. Жоопкер болгондон кийин ошол учурда биз дагы имамга кыда кылгандан кийин, өзүбүздү имамга тапшыргандан кийин ошол жерде толук турду имамга баш ийип, намаздын аягына чейин турганыбыз бул эң жакшы, урматтуугандар. Бул боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ама яхша ахадукум иза рафа рa'саху qabla al-imam" дейт. Силердин бирөөңөр эмне имамдан мурда башын көтөрүп алуудан коркпойбу дейт. Мындайча айтканда, үрүкүдөн же болбосо саждадан имам тура электе эле кээ бирөөлөр мына ушинтип башын көтөрүп туруп жөнөйт. Айяжаллаху рa'саху рa'са химарин дейт. Ау яжаллаху суратаху сурата химарин дейт. Анын башыны эшектин башына айландырып койгондо, же болбосо анын сүрөтүнө эшектин сүрөтүнө айландырып койгондон, айланып калуусунан силердин бирөөңөр коркпойбу дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде. Демек, мына ушул хадис, урматтуу туугандар, өтө ушундай коркунучтуу хадис. Ар бирибиз бул нерсеге көңүл бурушубуз керек, урматтуу туугандар, көңүл бурушубуз керек. Ошондуктан мына ушул имамга ыкта кылгандан кийин, имамга эргешкенден кийин сөзсүз түрдө баштан аяк толук түрдө так туура имамга эргешкенибиз жакшы. Дагы бир риваятта имам Табарани рахматуллахтын Аусат китабынын риваятында келет: "Ма ю'мину ахадукум иза рафа рa'саху qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa kalbin" дейт. Силердин бирөөңөр мына ушундай иман келтирген эмеспи дейт. Качан мына ушул силердин бирөөңөр имамдан мурда башыны көтөрүп ала турган болсо, Кудай Таала, Алла Таала ал пенденин башындагы иттин башына окшоштуруп айландырып койгонго мына ушундай коркпойбу, иман келтирбейби деп мына ушул дагы хадисте келет, риваятта келет экен, урматтуу туугандар. Демек, мына ушул бир канча коркунучтуу адамга мына ушундай эскертүү бере турган хадистер бар. Дагы бир риваятта келет: "Аллази яхфазу ва ярфау qabla al-imam". Албетте мына ушундай имамдан мурда башын көтөргөн, имамдан мурда башын жерге түшүрүп алган адамдар дейт, "Иннама насиятуху бияди шейтан". Чындыгында мындай адамдардын пешенеси дейт шайтандын колунда турат деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, урматтуугандар. Ошондуктан мешитке баргандан кийин, имамга ыкта кылгандан кийин шашкалактабастан, башка кылбастан, же болбосо имам бир аз эле узунураак кыраат кылып калса, башка кылбаса, ичибизден ушундай катуу бир дем чыгарып, башка кылып, мына ушундай кылганыбыз албетте туура эмес, урматтуу бир тууганым. Ансыз деле мына ушундай намаздарыбыз, мына жалпы элдин акыбалына карап, мына ошол акыбалды эске алып, имамдарыбыз так туура окуганга, ошондой эле кыскараак окуганга аракет кылат, урматтуу туугандар. Бирок ошондой болсо дагы биз жалпы мына ушундай чыдабастан, башка кылбастан, сабыр кылып турбастан, мына ошол жерде шашып кетип жаткандарыбыз дагы бар, урматтуу бир тууганым, арабызда. Ошондуктан мына ушул жараткан Алла Таалам ушул сабагыбызда айтылган аяттарга, хадистерге толук түрдө амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.